Эми мындайда былтыр элдин баардыгы эле дарыгерлерден сырткары биз ар кандай жолдор менен дарыланып көрдүк да. Ошол маалда айласы жок экен, жан керек экен, мындай эл укту, тияктан уктум дегендерди иче беришет экен. Садыр Жапаров ошол убакта түрмөдө жатчы. Сөзсүз аякта дары деген жетишпейт. Анан туугандары эмне алып келсе ошолорду аракет кылып атышты окшойт деп ойлойм да. Бирок мамлекеттин жетекчиси болуп калгандан кийин президенттин бир сөзү элдин баардыгына жайылат. Элдин баардыгы президент ушу менен дарыланыптыр. Ошон үчүн бул жакты байкап сүйлөш керек. Бизде клиникалык протоколдор бар. Бизде дарыгерлер мына ВОЗ менен, анан башка мамлекеттер менен байланышып, биз деле канча бул жөнүндө сөз кылып аттык. Ар кандай урушуп прокуратурага да жазып, бирок бир орточо мындай лечение азыр дүйнө жүзү боюнча табылды да. Жеңилирээк өткөнгө. Ушу жол менен барыш керек. Ал биринчиси. Экинчиси, мына ушу Иссык-Кульский корень деп атышат. Мында мындай начар жерлери да бар. Передозировка болгондо адам өлүп калышы мүмкүн. Ошол себептен анан кандай мындай клиникалык изилдөөлөр жок. Бул жардам береби, кайсы ооруга жардам берет, аны билбейбиз. Биз билебиз, мына Кытай Республикасында мамлекетинде алар деле ковидти көп эле чөптөр менен жанакында антикоагулянт баардыгын пайдаланышат. Андан сырткары алардын китайский медицина деген көп эле пайдаланып атышты да. Бирок кайсылар биз билбейбиз. Эч ким билбейбиз. Ошол себептен булардын баардыгын негизи туура айтыш керек да, байкап айтыш керек.